Bismillah. Bismillah, gel olacak. Дагы шарт түзүп берели деп Талас шаарына чейин барасыздар. Бүгүн жана калктуу тейлөө борбору деп коет. Ошол калктуу тейлөө борборунун берде ошо жана ЦОНдун филиалы болот. 2 сотрудник келип отурат, кызматкер. Соцфонддон 1 кызматкер отурат. Мына биз аким менен дагы Нургал Жакышев менен да бул жөнүндө сүйлөшүп, кеңешип, ошол соцфонд менен да сүйлөшкөнбүз. Аяктан 1 кызматкер келет деген, анан мына почтада отурган эжекебиз да ошол жерге келет. Бул мындай бирдиктүү терезе болот. Элдер ошол жерден болгон кызматтын баарын ошол жерден кагаз, жанагы паспорт деген нерселер бар ошол жерден аласыздар. Кудай буйрса. Бир жак бети банк болот. Тиерде жер үйдө иштеп аткан азыр бүгүнкү күндө ошо бир 3 банк менен сүйлөшүп атабыз. Кимиси болсо ошонусун Кудай буйрса ыңгайлуу шарт боло турган болсо ошонусун иштейбиз. Жер үйгө билесиздер да баардык эле биздин көп кишилер ушу жер үйдө иштейт. Ошолорго баягы ыңгайлуу болсун, таласка барбасын, сиздерге ыңгайлуу болсун. Жанагындай насыя аласыздарбы, жана пенсиянын кагазтарын бүтүрөсүздөрбү, ушул банктан баары бүтүрсүн деп ошого шарт түзүп, биринчи кабат ошондой болот, экинчи кабаты айыл өкмөттүн кеңсеси болот. Азыр бүт цифровизацияда бүт киргизип атпайбы? Баягы ЦОН калктуу тейлөө борбору деп баарыңыздар таласка барып оргобойсуздар да. Могу жакынкы ушул жердегилердин баардыгы ушул жерге келип туруп, өзүнүн эмне пенсия пособие жана банк оформить, кредит оформить этет, чыгылса кагаз иш документтердин баардыгын ушул жерде бүтүрө бересиздер да. Олар ал жака барып отурбайсыздар. Биздин максат эми мындай да, мына азыр АТРден кийин өзүңүздөр билесиздер, азыр автобус менен чогуу келдик. Бул жактан Канизот, Ак Коргон деген айылдар кошулду. Бияктан почти Кара суудан бери биринчи этаждын баардыгы тейлөө тармагы болот. Банк, почта, паспорт стол, ошолордун баардыгы тейлөө болот дагы. Экинчи этажы кеңсе болот. Айыл өкмөттүн кеңсеси, айыл кеңештин кеңсеси жана соцадис айыл башчыларынын баардыгы бирдиктүү жана единый окно дегенде ошол жер менен келип жумуштардын баардыгын бүтүрө беришет. Биздин максат эми өзүбүздүн эски имаратты үстү плита менен жабылган экен союз убагында, дуал бекем. Аны экинчи этажын легкий конструкция менен көтөрүп туруп медиктерге берели деп атабыз. Кудайым буйрса, медицина тармагына көп көңүл буруп, 2 этаждуу кылып туруп ГСВны сонун кылып туруп жазайбыз дагы. Азыр бизден врачтардан саал маселе болуп атат. Ошо айыл өкмөттүн эски кеңсесинин аркасына 5 служебный кызматтык үй куралы деп атабыз. Медиктерге, врачтарга Кудайым буйрса планыбызда бар. 5 үй курсак, Бишкектен чакырабызбы, Талас шаарынан чакырабызбы, ошо медицина кызматкерлерин врачтарга муктажбыз. Ошолорду чакырып бүттүк шартын түзүп берели деп атабыз. Өзүбүздүн көргөндөй бул жер мына Кудайым буйрса октябрдын этеги ноябрга чейин бүтүп калса, бул калктуу тейлөө борбору ушул жерде кызмат кылат. Баардыгы мына депутаттар колдоо берип атат. Депутаттарга рахмат, өзүбүздүн Шуңкурган депутаттарына. Анан өзү өкмөттөн былтырдан бери ушул жерде иш жакшы болбой атат эле деп туруп атайын жиберишкен. Кыдыралиев Бакыт Мукамбетовичти мынакей өкмөт менен бирдикте иш алып барып атабыз. Ушул киши иштин көзүн таап, жакшы иштер болуп атат. Кыргызстанда өнүгүү жакшы. Ошонун ичинен биздин Шуңкурга өнүгүп атабыз. Мына жерге контор куруп аткан экен. Конторубуз ак жолтой контор болсун. Ушул жерден баарыбыз аман эсен болуп, ууруп, чууруп чыгып туралы контордон. Ак жолтой контор болсун айла.